Саламатсызбы? Сиздер менен айтмакчы программасы жана аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Ташиев чегара маселесин чечүү үчүн жер алмашуу керек болоорун айтты. Март айынын башында Тажикстан жана Өзбекстан менен чегара боюнча мамлекеттик комиссия ишин жандантат. Урматтуу достор, аэропортто Камчак Ташиевди жергиликтүү тургундар мына ушундай маанайда тосуп алышты. Бул жерден 10 жер алыш үчүн аркы жагынан 2-3 жер берүүгө туура келип жатат. Муну силер туура түшүнүшүңөр керек. Мисалы, ала букадан жер берсек, анын ордуна Сузактан алабыз. Көбүрөөк жер алыш үчүн мамлекеттин бир уш жерин беребиз. Баары биз ойлогондой боло бербейт. Кээде коңшулардын көңүлүн карап каласың, деди Ташиев. Ошондой эле Ташиев эртеңден баштап чоң атка минерлер камалат деп билдирди. Кезек кимде болду экен? Көрө жатарбыз. Вот это поворот! Эртеңден баштап көрөсүздөр, бир нече чоң атка минерлерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соруп бүтүшкөн. Жөнөкөй адамдарга тийбейбиз. Мындан ары эч кимдин коррупция кылам деген оюна да келбеши керек, деди Ташиев. Эртеңден баштап көрөсүздөр, эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соргондо. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды кылам деген даже оюна келбеш керек да. Кинотеатрларга маңдайындагы жарнамалык баннерлерди алуу талабы коюлду. Бишкек шаарындагы ири кинотеатрларга имараттарынын алдыңкы бетиндеги көрнөк жарнак, афишалык баннерлерди алуу талабы коюлду. Алато, Россия, Манас жана Октябрь кинотеатрларынын жетекчилерине тиешелүү билдирүү жөнөтүлгөн. Акыркы убакта бул имараттардын маңдайы кинопремьеранын анонсуна, афишалык баннерлерге, дегеле жарнамаларга толуп дээрлик фасад көрүнбөй калды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Бишкекте кайрадан афиша чаптаган тумбалар пайда болоору айтылды. Каякты караба жарнамалар. Оңго карадым, солго карадым, өйдө карадым, картина жок десе мен не дейм? Тажикстандан кууп чыгарттык. Ташиев Дженго кантип кармалганын айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев түштүк регионун көзөмөлдөйт Дженго каймана аты бар Кримтөбөл Кадыр Досоновду кантип кармагандыгы туурасында айтып берди. Oh my god! Wow! Ташиевдин айтымында чекистер Дженгону кармоо үчүн 3 ай бою артынан аңдып жүргөн. Аны кармайын десең эле Баткен аркылуу Тажикстанга кирип кетет. Бир канча убакыттан кийин кайра Кыргызстанга чыгып келет. Кармайын десең дагы Тажикстанга кирип кетет. Акыры Тажикстандын УКМК төрагасы менен сүйлөшүп, чегарасынан кууп чыгартып, анан кармадык, деди Ташиев. Эске сала кетсек, кылмыш дүйнөсүндө аты чыккан өкүлдөрдүн бири Кадырбек Досонов кармалып, 12 февраль күнү камакка алынган. Ага өткөн жылдын ноябрь айында оор кылмышка шектүү деп издөө жарыяланган болчу. УКМК Досоновдун жакын туугандарына жана ага байланыштуу башка адамдарга катталган ар кандай класстагы 19 автоунаа, 15 турак жай жана 35 жер тилкеси сыяктуу көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээлик кыларын билдирди. Мына бир туруп битпекер алабыз го деп кайтты экен, жүрүш жакта экен. Орусияга билет баасы 60 000 сомго чыкты. Улуттук статистика комитетинин 2020 жылы жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык пандемия малында Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн болбогондо бир мүчөсү жумушсуз калган. Орусиядан пандемия башталганда келген айрым студенттердин окуусу салттуу түрдө башталат. Алар келгенде 15 000 сом менен келгенин, эми кайтуу үчүн 60 000 сом керек экенин айтышкан. Студенттер үчүн бул өтө эле көп сумма. Орусияга жеткенден кийин дагы жашаш керек да, ал дагы акча. Как ты не понимаешь, это моя жизнь! Жизнь! Жашоо татал! Gökmen. Ошондой эле бир үй бүлөнү миграцияда жүрүп баккан жарандарыбыз дагы кете алышпай жатат. Айлыктан башкасынын баары кымбаттап эле жатат. Видеобуз жакса лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Бизди Bizon KGZ деп издеп, бардык социалдык тармактардан таба аласыздар.